Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu vesselam ala Rasulillah. Amma abad. Урматтуу мусулман бир тууган, Кыргызстандын кереметтүү ушундай тоолордон сиздерге бир хадис белек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иттакун нар, валау бишикки тамра. Фаман лам яжид, фаби калиматин тайyiba." Бир жолу дозокту айтып атып, анан айтты: "Ай, силер өзүңөрдү дозоктон куткаргыла. Bir kurmanın sınığınçalık dağı sadaka verip, demek sadaka verip özüңөрдү dozokton kutkargıla janыңарды. Эгерде ким таппаса, ушул kurmanı dağı sadaka kılганга мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда жакшы сөз менен дейт. Келиңиздер, бул жерде пайгамбарыбыз хадисинде кайрымдуулукка, садакага, берешендүүлүккө чакырып атат. Экинчиден, эгерде бул мүмкүнчүлүк болбосо, мал менен, мүлк менен, акча менен берешенди боло албасак, тил менен берешен болойлучу. Жакшы сөз менен, жакшы сөзгө да бир жоомарттык керек экен. Айтат го, жоомартты мактабагандык сараңдык дейт го. Ошон үчүн болбоду дегенде биз өзүбүздүн жакшы сөзүбүздү сүйлөгөндө сараң болбойлу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте демек, жоомарттык, ушундай жакшы амал Алла Таалам ошо садаканын берекесинен адамды дозоктон куткарат. Жакшы сөз, ушундай жакшы амал Алла Таалам анын берекесинен дозоктон куткарат. Келиңиздер анда жоомарттык кылып садака берип жүрөйлү. Ошол эле кезде жакшы сөз менен дагы өзүбүздү дозоктун отунан куткарганга аракет кылайлы.